Жапониялыктардын чыгыш менталитетине байланыштуу жумушка, кесиптештерине, жумуш милдетине болгон көз карашы таптакыр өзгөчө. Көпчүлүк жапониялыктар жумушту биринчи орунга коюшат. Бирок анын себебинен өздөрүнө жана үй бүлөсүнө терс таасирлерин тийгизет. Көптөгөн фирмаларда жамааттык жумуш жакшы жетишкен. Бул нерсе бир жагынан жакшы болсо, ошол эле учурда терс таасирин да тийгизет. Анткени баары өзүнө бөлүнгөн жумушту так аткаруу менен жалпы жумушту жамаат үчүн аракет жасашат. Ошондуктан аларда мен деген түшүнүк такыр жок. Биз деген ураан менен жашап келишет. Кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен жумушка келбей калуу болсо дагы көпчүлүк жапондор андай кадамга барышпайт. Кандай болгон күндө дагы жумуш ордунда болууга аракет кылышат. Эгерде жумуш ордунда болбой калсам, анда жалпы жамаатты оор абалга салып коем деп түшүнүшөт. Өздөрүнүн чоң механизминин бир бөлүгү катары сезишет. Ушундай түшүнүктөр менен көпчүлүк жапондор аларга берилген эс алууга да чыгышпайт. Алардын оюнда мен эс алсам бирөөлөр кыйналып, менин да жумушумду аткарышат деп уялып, кайра жумуштарын улантышат. Мындай түзүлгөн ырааттамада иш алып баруу абдан кыйын болуп, мамлекеттик статистикада кээ бир адамдар мындайга чыдабай жашоосу менен кош айткандар да кездешкен экен. Жапониялыктардын менталитетинде аларга жүктөлгөн ишенимди акташ керек жана аларсыз баары кулап түшкөндөй сезилип, жашоосу жумуш үчүн, жумушу жашоо үчүн болуп калган. Сиздердин оюңуздар кандай? Билбейбиз, бирок Кыргызстанда жумушка тартуу бир аз оор болсо, аларда элди кантип азыраак иштетүү керек деген көйгөй бар.